саламатсыңарбы? Менин атым Жылдыз Абылгазиева. Мен ушу Нурайымдын апасы болом. Ошо кече кызым алтын сертификат алган угуп аябай сүйүнүп толкундандык, аябай. Кызыма мен негизи эле ишенчүм, мурунтан эле мындай ушу алтын сертификат аларын мен күткөм, өзүм. Любой эле ата эне мындай баласынан жакшы нерсе күтөт го. Ошо кызыман үмүтүм чоң болчу, ошо үмүтүмдү актады буюрса. Мындан ары да жашоосу жалаң жакшылыктарды, жакшы жаңылыктарды угускан кыз болсун бизге. Атасы экөөбүздү сүйүнтүп жүргөн кыз болуп жүрө берсин. Сиздеги талап кандай эле ортодагы? Айта бериңиз, эжеге жашырбай эле айта бериңиз. Мен негизи өзү аябай мындай требовательный апамын. Үйдөн дагы бардык жактан. Анан балаң дайыма мындай ийгиликтерге жетишкен бул ата эне үчүн чоң сыймык да. Анан дайыма требовать этчүм, мындай аябай көп талап койчум, жакшы окушуң керек, сен мен жетишпеген ийгиликке сен жетишиң керек деп талаптар коюп келгем. Ортодо тапшырганы кетип баратканда, же балким тиги жыйынтыгын күтүп атканда кандай сөз айттыңыз? Мына жогоруда айттыңыз го. Кичинекейинде көбүрөөк катуураак талап койчумун, анан чоңойгон сайын кичине баланын көңүлүн карап калат экенсиң, анан кызыма только эле ийгилик кааладым кетип атканда. Ошо. Бүгүнкү күндө мына чет өлкөгө окуйм деп даярданып атат. Анан ата эненин көз карашы, эми ата эне бар ата эне да баласын жанынан чыгаргысы келбейт. Ошондой ата энелер бар. Анан сиздердеги пикир кандай болду? Балким колдоп эле турдуңуздарбы? Мен кызымды колдойм, анткени ишенем. Бул өзүнө тең, ответственный, мындай кандай өзүн алып жүрүштү билет. Ошон үчүн мен кызымды чет өлкөгө окуганга макулмун, уруксатымды да берем. Сиздеги ошол билим алсын деп баягы мен жетпеген ийгиликке жетсин деп атпайсызбы? Бул эмнеден улам чыкты негизи? Эмне себептен ошол билим ал деп баягы дем күч берип атасыз, чакырык ташып атасыз? Мен айылдан окуп бүткөм да, анан бизде мындай возможность жок болчу да. Анан ал убакта түшүнүк да башка болчу, мен ой жүгүртүүм да башка болчу. Азыр деген баягы макал бар го, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат дегендей, баары бир келип эле билими күчтүү биринчи орунга чыгат экен да. Ошон үчүн билимине, мен балдарымдын билимине көңүл бурам. Колуман келишинче жакшы мектептерге окутканга аракет кылып келатабыз. Анан багы эми айрымдар бар го, эми кыз кишисиң эртең турмушка чыгасың деген да түшүнүктөр менен айтат да. Эмне себептен кызыңыз эртең турмушка чыгат да? Эмне себептен билим ал деп атасыз? Жок, кызбы эркекпи мага айырмасы жок. Атасы экөөбүзгө айырмасы жок. Кызбы эркекпи мен экөөнү тең колдойм. Экөөнү тең, эки балдарымдын да кыздарымдын дагы билим алып, билимдүү, акылдуу болушун каалайм.